Бүгүнкү күндө Кыргызстанга келген саякатчылар туристтик каттамдар боюнча багыт алышканда жолдон эс алып тыныга турган пункттар жетишсиз. Мындан улам эми эс алуучулар үчүн заманбап респоинттер өлкөнүн бардык аймактарында пайда болот. Долбоор боюнча 68 эс алуу пункту салынат. Анын 21 быйыл курулат. Бизде 3 вариант болуп атат. Бул жөн эле көрүнүшү да эскиз да. Бул проект өзү эмес. Проектке азыр жаңы конкурс жарыяладык. Эң сөздүн кыскасы ушу Таш-Рабат караван сарайга окшоштуруп биз ушундай респоинттерди курайлы деп атабыз. Мына көрсөңүздөр, бул жерде 68-тин 21-ин картага түшүрдүк. Биздин жанагы талаада иштөөчү топтор азыр чыгып карап кыдырып жүрөт. Буйруса багы буларды сүйлөшүүлөр жүргүзүп бекиткенден кийин мына таластын эмеси жергиликтүү бийлик менен сүйлөшүп мына баштаган атабыз. Ар бир респоинт туристтик интерактивдүү дисплей менен жабдыла тургандыктан саякатчылар керек болгон бардык маалыматтарды ала алышат. Анда туристтик маршруттар, эс алуу зоналары жана жакын жердеги кызыктуу жерлер жөнүндө багыттоочу маалыматтар берилет. Туристтер жана саякатчылар үчүн кофекана жана дүкөндөр болот. Ошондой эле гаджеттерин зарядтоого мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Фонддун максаты жөн эле куруп коюш эмес. Бул проектлер багы туруктуу болуп андан ары иштеп кетиш керек. Бул кадимкидей бизнестин бир модели болуп иштеш керек. Ал үчүн бизге ошо жергиликтүү инвесторлор, тышкы инвесторлор барып биригип бир мисал үчүн чогуу бир компания ачып, ошону иштете турган компания болсо, туруктуу иштеп акчасын алып келип, биз ушул фонддун өкмөттөн бизге каржыланган, биз акционердик коомбуз. Ошо каржыланган акчаны кайтаруу максаты да биздечи 5 жылда, 10 жылда. Тыныгуу жайларында сууну үнөмдөп пайдалана тургандай ата мекендик ойлоп табуучулардын технологиясы колдонулат. Мындан тышкары күн нурунан энергия топтой турчу панелдер орнотулары пландалууда. Бардык эс алуу пункттарында жууна турган жай жана даараткана каралат. Респоинттердин салынышы көптөн бери туризм тармагында айтылып келген маселелерди чечери айтылууда. Негизи эле даараткана бул туризмдин күзгүсү болуп саналат. Эгер ушул жолдор даараткананын деңгээли аябай начар болсо, албетте кайсыл эле мейман бир дааратканасы начар, кухнясы жана бөлмөсү начар үй бүлөгө келсин деген мааниде айтылса болот да. Бул аябай чоң көйгөйлөрдүн бири, жана буну чечсек, чындыгында туризмдин бир чоң пайдасына алып келебиз деген ишенем. Кайрат Итибаевдин айтымында туризм тармагында мындан башка да 34 долбоор ишке ашат. Ушул тапта бул багыт боюнча ички жана тышкы инвесторлорду тартууга аракеттер көрүлүүдө. 26 майда бизде ошо ИАЭСтин алкагында форум болгон атат, экономикалык. Ал жерге дагы биз өзүбүздү конокторго тартуулайбыз. Биякта ошо даярдык көрүп атабыз. Ал жерде жанагы VR деген бир жабдык менен көрсөтөбүз. Санаторий, курорттор бар. Аларды дагы азыр буйруса инвентаризация өткөндөн кийин алардын жакшыларына ошого конкурс жарыялап, инвестициялык проектлер даярдап, ал жакка инвестиция тарттырганга биз багы колдон келишинче аракетибизди көрөбүз. Туризмди өнүктүрүүнү колдоо фондунун уставдык капиталы 1 миллиард сомду түзөт. Учурда фонд аймактарда туристтерди кабыл алуу инфраструктурасынын абалын жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, калктын билим деңгээлин жана туризм чөйрөсүндөгү көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатуу боюнча иштерди жүргүзүүнү колго алууда. Мерим Дүйшөналиева, Нурдан Бакыт уулу, Пирамида.